Силерге Lexus бар, 1177. Доска болотчу. Жол эрежесин сакта, май кызматкери досо качпа, ал сени атпайт. Бөлөк айдоочуну урматта, жүргөнгө жол бер, күткөн ишин качпайт. Сааттын 60 чакырым ылдам дөт деген чек бар, жай болсоң алыс жүрөсүң деген кеп бар. Кыскасы калаймын ак жол, айдоочу эң башкысы адам бол. Если вы когда при рулении быстро руки вот таким вот образом сделаете и выпрямитесь, и вы удар сбиваете, понимаете или нет? И ремень вас не убивает, голову не бьет ни туда, ни сюда. Автоматически вот так надо среагировать. Да, среагировать надо, потому что, знаете, вот особенно при гололеде, там же очень заметно, машина пошла, вы уже чувствуете, что вы сами соберитесь, вы сами себя обезопасить от удара. Понятно? Айдоочунун алгачкы тажрыйбасы жана автоунаа башкаруусу мына момундай айдоочуларды үйрөтүүчү мектептен башталат. Бул жерде мугалимдер үйрөнчөк айдоочуларга автоунааны башкарууда ийне жибине чейин окутуп үйрөтөт. Учурда Бишкек калаасы боюнча 40тан ашуун автомектептер каттоодон өтсө, республика боюнча 204 мектеп бар. Адистердин айтымында алардын 3өөнүн гана базасы талапка жооп берет. Былтыркы 2 жылдан бери катуу көзөмөлдөп текшерилип атат. Ушул туура келбеген автомектептердин көбү лицензиясынан ажыралды, көбү жабылды. Окууга келип аткандар мына колдон келишинче сапаттуу билим алган бергенге аракет кылып жатышат. Себеби бул жерде конкуренция абдан чоң. Эгерде биз туура менен иштесек, биздин жаныбызда эле 5-6 автомектеп бар. Мисалы ошол жака кетип калышы мүмкүн. А бул жерде адамдар өздөрү тандайт да, каякта сапаттуу билим берет, кандай транспорттук каражаттары бар деп адамдар көрүп, билип туруп анан окушат азырчы. Өнүккөн өлкөлөрдө айдоочу 3-4 айлык курсту сөзсүз толук окуп, анан айдоочулук күбөлүккө ээ болсо, ал эми Кыргызстанда акчаң болсо эч бир тоскоолдуксуз сатып алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Эл өзүндө айтылып жүргөн сөздөргө ишенсек, Б категориясындагы күбөлүк $100 $200 чейин бааланат. Ал эми БЦ категориясы $200 $300 жетет. Адистердин айтымында автокырсыктардын келип чыгышына 4 себеп негиз болот. Алар айдоочулардын мас абалында рулга отуруусу, автожолдордун начардыгы, автотранспорттук каражаттардын техникалык жактан каралбагандыгы жана эң башкы себеп айдоочулук күбөлүктү сатып алып, жол эрежелерин билбеген айдоочулардын көбөйүшүнөн келип чыгат. Любой момент машинаны токтотуп калууга болот. Кырсыктан сактанып калууга болот. Там скорость чоң, большой скорость менен барат. Кырсык ошондон болот. Бүт мына шаарда красныйды өтүшөт. Красныйда штрафты көбөйтүш керек. 5000 10 000 кылыш керек. Красный 300 сом штраф ошол штраф эмес. Скорость бүт правиланы туура эмес жүргөндүгү үчүн бүт баары туура эмес. Бүт 3-чү рядтан маршрутниктер 3-чү рядтан солго бурулуп атышат. Пробка болсо ошол жерден разворот кылып кайра кетип атышат. Ушунун баары каралбайт. Гаишниктер мына башка жерде турушат. Перекрестокто туруп кармаш керек да. Бүт перекрестокто. Кыргызстанда быйылкы жылы жол кырсыктарынын көп катталышы болуп көрбөгөндөй чекке жетти. Алардын басымдуусун адам өмүрүн алган кырсыктар түзөт. Былтыр 6 айда 2038 жол кырсыгы катталып, каза тапкандардын саны 370 адам болсо, быйыл ушул эле мезгил аралыгында 3017 кырсык катталып, 453 адамдын өмүрү кыйылган. Быйылкы жылы катталган адам өмүрүн алган жол кырсыктары. 5 күнгө айылында микроавтобус менен Москвич үлгүсүндөгү автоунаалардын кагылышуусу катталган. Бул жол кырсыгына микроавтобустун ичинде бараткан Ички иштер министрлигинин академиясынан 3 курсант жан берген. Ысык-көлдөгү Түпкеген унаа жолунун 5-чакырымында жол кырсыгы катталып, 3 адам мерт кеткен. Анда Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып, бакты сүзгөн. Натыйжада унаадагы 3 киши кырсык болгон жерде каза тапкан. Каза болгондордун бири 14 жашар өспүрүм. Ичинде 25 жүргүнчүсү бар Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен салондо 6 кишиси бар Honda Accord үлгүсүндөгү оң рулдуу жеңил автоунаа Бишкек-Тору-Карт жолунун 115-чакырымында кагышкан. Жол кырсыгынан 8 адам каза болгон.
Эл аралык эксперттер жол кырсыктары эки факторго түз байланышканын белгилешет. Биринчи фактор бул айдоочунун жоопкерсиздиги же жол эрежесин сактабаганы болсо, экинчи фактор автомобилдердин жана жолдордун сапаты менен байланыштуу. Айдоочулар менен жүргүнчүлөр коопсуздук курун тагынса, кырсыкка кабылган адамдарга тез жана сапаттуу медициналык жардам көрсөтүлсө, адамдардын өлүмү жана оор травмалар бир канча азаймак дешет алар. Жол транспорт кырсыктарынын болуусунун бир нече себеби бар. Бир жагынан бул адамдардын жүрүм турумунун турундусу. Алар шашып, машинени чымын куюн болуп пайдашат. Алкоголдук ичимдиктерди ичип алып, машина айдагандар да арбын. Мотоциклисттер болсо башына каска кийишпейт. Айдоочулар жана жолоочулар автомобилге отурганда коопсуздук курун тагынышпайт. Жолдогу авариялар машиненин техникалык абалына жана жолдун сапатына түздөн-түз байланыштуу болорун эстен чыгарбасак. Алкоголдук ичимдик демекчи Кыргызстандын мыйзамы боюнча мас абалында автомобиль башкарган айдоочуга 2000 сом айып салынып, 6 ай унаа башкарууга тыюу салынат. Бул жаза башка өлкөлөргө салыштырмалуу төмөн көрсөткүч. Мисалы Россияда мас абалында унаа башкаргандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 100 000 долларлык джип айдагандар үчүн 2000 сом акча эмес. Алар керек болсо 2000 сом эмес, 100 долларды инспектордун колуна карматып туруп кете беришет. Азыр биз депутаттарга сунуш киргизип атабыз. Мас абалын айдагандар 1,5 000 2000 сом эмес, 50 000 сом айып төлөнсүн деп. Айдоочу күбөлүгүнөн 4 жылга ажыратылсын дегенин да кошуп жатабыз. Ылдамдыкты сактабагандарга, ремень тагынбагандарга жана башка мыйзам бузууларга көрүлүүчү чараларды күчөтүп, айып пулдардын өлчөмүн көбөйтөлү деп атабыз. Антпесек болбой калды. Айдоочуларда тартип сакчыларынан сестенүү сезими калбай баратат. 150-200 сомдук айыптар бар. Ушул дагы акчабы деп каалаганын кылгандар көбөйдү. Ушундан башаламандык болуп атат. Эрежени эч ким сактабай калды. Эң негизги мынакей ушу жол кырсыгынан сактануунун негизги эле жолу жолдо жүрүүнүн эрежесин билишибиз керек да, сактанышыбыз керек. Биз эми штраф деп айтып атабыз. Штраф үчүн жолосо жана жол көзөмөл кызматкерлери үчүн биз машинени айдабайбыз да. Ар ким өзүн өзү тарбиялаш керек. Ар ким өзүнө көзөмөл кылыш керек. Жол кырсыктарынын кесепеттерин азайтуу, жол коопсуздугун бийик деңгээлге чыгаруу, автотранспорттогу аварияларды кыскартуу үчүн кээ бир мамлекеттер узак мөөнөттүк жана орто мөөнөттүк стратегияны иштеп чыгып, турмушка ашырууда. Көпчүлүк мамлекеттер бул иште адам өмүрүнө зовун келтирген автоаварияларды азайтууну негизги максат кылып алышкан.